Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто саясат талдоочу, Евразиянын стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору Бакытбек Жумагулов. Рахмат сизге убакыт таап келгениңиз үчүн. Акыркы мезгилде коррупцияга каршы күрөш бир топ күчөп атат, ар башка деңгээлде камоолор болуп атат. Саламаттык сактоо министрин дагы сындап атышат. Бирок бюджетке түшүп аткан каражаттын көлөмү өсүп баратат. Мурдага караганда бир топ өсүп атат, Кандай деп ушулардын баарын чечмелесе болот? Саламатсызбы? Ооба, бул маселе акыркы күндөрү дагы катуу мындай сөз болуп, мындай көп каналдар, журналисттер, коомчулук талкуу болуп калды. Бул жанагы Райымбек Матраимовдун камалышы маселеси боюнча. Себеби бул маселеде көп жылдардан бери келе жаткан маселе болчу. Коомчулук канча чыгып атты, Азаттыкта жана Али Токтоконов деген журналист, ага чейин Улан деген Эгизбаев бала дагы ошол жактарды изилдеп чыгып ушундай маселелерди көтөрүп чыкканда, мен мына дагы бир эмеге материалга издеп атып, ушул жактарды анализ кылып атып карадым. Регнум деген информационный агентство, ушул орустарга тийиштүү, 20 жылдын ичинде дейт айырмасы 2001ден 2017 жылкы статистиканы бериптир. Ошонун ичинде 50 миллиард доллар айырмасы Кытай менен Кыргызстандын айырма болуп атат да. Ушулар кылган анализ боюнча өткөн товардын баасы Кыргызстандын статистикасы менен тигилердин айырмасы. Мына мисалы 2018 жылдыкы мына 2001 жылдыкы Кыргызстан көрсөтүп атат. Кытайдан 48 миллион долларга товар келди депчи. Миллионбу, миллиардбы? Миллион. Кытай айтып атат, биз 76 миллион долларга товар киргиздик деп да. Статистикадан көрсөтүп атат. Айырмасы 28 миллион болуп атат. Мисалы 2005 жылы Кыргызстан айтып атат, бизге 102 миллион долларга товар кирди Кытайдан деп атат. Кытай айтып атат, жок, биз 867 миллион доллардын айланасында товар киргиздик. Айырмасы 764 миллион доллар болуп атат. Андан кийинки суммаларды таң каласыз да. 2006 жылкы болуп атат. Кыргызстан айтып атат, 245 миллион долларга товар кирди дейт. 2006 жылы. Кытай айтып атат, 2 миллиард 112 миллион доллардын айланасында товар кирди деп атат. 2016 жыл, мына 6-10 жылдын айырмасында, 2016 жылы Кыргызстан айтып атат, 1 миллиард 464 миллион доллардын айырмасындагы товар кирди деп атат. Кытай айтып атат, 5 миллиард 605 миллион доллардык товардын айланасы, товардын немеси кирди деп атат да. Ошондо негизинен жалпысынан мына алганда берде эми Сооронбай Жээнбековдун убагындагы статистика болбой атат. Бирок мына аны дагы ана мынтип санап чыгарып койсок болот да. Мына карасаңыз, мына Аскар Акаевдин убагында 2001 жылдан 2004 жылга чейин Кытай менен айырмасы 549 миллион доллар болуп атат. Курманбек Бакиевдин убагында 2005 менен 2009 жылкы 19 миллиард 36 миллион доллар болуп атат. Айырма. Роза Отунбаеванын убагында эми 1 жыл болуп атат, 2010-2011. Бирок анын кезинде дагы 7 миллиард 416 миллион доллар болуп атат. Алмазбек Атамбаевдин убагында 2012-2017 жылкы 22 миллиард 881 миллион доллар болуп атат да. Түшүнүп атасызбы? Ушул кезде, ушул жерде мисалы Акаевдин убагында жана Малабаев
деген беле анын факттары болуп атат. Андан кийин 2005-жылдан баштап Райымбек Матраимовдун. Матраимов Андан кийин 2005-жылдан баштап ушинтип келатып туруп, мына 2000 азыркы 20-жылга чейин деп коелу. Малабаев башчы беле? Бажынын башчысы беле? Ооба, башчысы. Айым үчүн Малабаев бажынын башчысын айтабыз Малабаев деп, бияка келгенде эми үчүн башчыны эмес, анын орун басарын айтып калабыз. Эми берде жанагыл Малабаевка теги элдин арасындагы кошелек деген Акаевдин кошелегу деген сөз наам калып калган. Көрсөм мына ушул айырмалар үчүн кошелек болчу экен да. Бул бир. Экинчи, бирок бердики Малабаев менен Райымдын айырмасы ошол кошелек деген феноменден ашып, өнүгүп, өсүп, жанагы миллиард долларлар болуп кетип атпайбы? Мына карабайсызбы? 2016-жылкы бир жылдын эле айырмасы 4 миллиарддын айланасында. 4 миллиард доллар айырмасы болуп атат товар оборотунун. Таможенный пошлинаны андан кийин санап эметиш керек да. Бул бир. Экинчи, мына азыр таможенный пошлинаны карайлы. Таможенный пошлинаны. Буга чейин бул уже бюджетке түшкөн акчаларды айтайын. Бул жана товар оборот болуп атат да. Бюджетке түшкөн акчалары буга чейин мына 28, 29, 30, 33, 34 миллиард сом болуп аткан да, сом. Бул мен жана айткандар алар доллардын сандары болгон. Мына 2021-жылы мындай күрөш башталып, 2022-жылы жана схемалар жабылып эметкенде статистика резко өсүп атат. 33, 34, 35 миллиард, 30, 29 миллиард болуп аткан статистика 70 миллиардтан ашык көрсөтүп атат. Сом. Өткөн жылы 2023-жылкы, мына 2020 70 миллиард болуп атабы? Өткөн жылкы статистика уже 111 миллиард дегенде угуп калдым, бирок Камчыбек Ташеевдин айтуусу боюнча 134 миллиард болуп атат да. Ошондо айырмасы 100 миллиард доллар. 100 миллиард сом болуп атат. Аны жана курска которгондо это где-то 1 миллиард 200 миллион өскөнү айланасында. Ойлосоңуз, кандай сумма? Анан, конечно, эми булардын бардыгын көргөндөн кийин мындай серепчилер дагы, жалпы коомчулук дагы, журналисттер дагы, жалпы эл дагы баа берет да. Ооба, коррупция менен күрөш жигердүү жүрүп атат. Ушундай жыйынтыктар болуп атат. Эгер ушул менен мына азыр айырмасы мына тиги бул башталышында эле көрсөткүчтөр болуп атат да. Жана 1 миллиард доллардын айырмасы тиги сом менен которгондо где-то бир 70 так и 100 миллиарддын айырмасы, 100 миллиард сом айырмасы көрүнүп атат. Ойлосоңуз, кандай, канча мектептерди курса болмок экен, мисалы да. Эгер буга чейин эле ушундай президент, өкмөт, ушул УКМК баш болуп эле коррупция менен ушинтип күрөшсө, ойлосоңуз, эми үчүн көрүшкөн эмес мурда. Чоң маселе болуп атат да. Анан берде эми Райымбек Матраимов, бардыгы эле Райымбек Матраимов деп атканы менен берде ал жалгыз эмес. Албетте. Анын бардыгын ага бардыгын күнөөнү, бардыгын ыргытып коюп, бул туура эмес да. Аяктан эми негизинен берден азыркы акыбалда, ситуацияда эми Матраимов дагы эми болду уже бияктыкын мына бийликтеги тургандын мындай позициялары билинди дегендей да, жалпы элге, коомчулукка. Булар мамлекетчил деген позицияда туруп атат. Болду эми мындан башка далил жок да, кумтор болду, кумтордогу акча түшүп атат, буйруса. Ошол көбөйүп атат. Улуттук банкта алтын бар деген статистика берилип атат. Жанагы
ички ВВП триллиондон ашып атат. Мунун бардыгы албетте жөндөн жөн эле жанагы байрактарды алып атабыз, дагы башка мындай мектептер курулуп атат буюрса. Ушулардын бардыгына эми мындай объективдүү түрүндө мындай бул жагындагы иш аракеттерине мындай туура баа бериш керекпиз. Ооба башка жактардан суноо болуп атат, кемпир-абадчылар боюнча, тиги жана 11 журналист боюнча. Бирок ошо менен бирге бул жагындагы мындай белгилеп айта кетиш керекпиз да. Эми биздин азыр темабыз ушул болуп атат. Бул жагында албетте мунун бардыгы сүйүндүрөт, мисалы мени сүйүндүрүп атат. Буга уже бул кылынган иш менен артка жол жок. Уже болду. Буюрса мындайынан динамика менен эле кете берген маселе болду. Бул жагы эмне болуп атат? Бул жагы мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын көтөрүү маселеси, пенсияны көтөрүү маселеси, мугалимдердин, врачтардын айлыгын, бюджетниктердин жалпы айлык маанайын көтөрүү маселеси, жанагы кичи орто бизнести колдош керек. Себеби ар бир өлкөдө, өнүккөн өлкөдө кичи орто бизнес ушул коомдун мындай базасы, өнүгүү процесстин мындай стабилдүүлүгүн кылып берген бул орто жана кичүү бизнес болуп саналат да. Аларды колдош үчүн не кылыш керек? Азыр мына проценттер өтө чоң. Банктар берип аткан, тиги мамлекеттик банктардан берип атат, жанагы 5-6% сельхоз кредиттерди. Бирок ал деле жалпысынан көбүнө жетпей калат да. Жалпысынан бериш үчүн мындайынан ошо мамлекеттик болобу, башка жак болобу, 28, 20, 30% эмес, 4-5% менен деле кылып койсо болот да, буюрса. Ал жактан уже мультипликативдүү эффект кетет. Уже тиги кичи орто бизнес, сельхоз жак өнүгөт. Тиги убагында бир кезде тиги Өзбекстанда мал маселе менен өтө көйгөй болуп калды да. Кыргызстандын малдары бардыгы кире баштады. Анан бизде ошондо бир министрлик, сельхоз министри чек араны жабыш керек, малдарды чыгарбаш керек деген кызык демилгени көтөрдү да. Бияктан спрос болуп атса, кайра наоборот кой ушул сельхоз жактарды колдойлу, 5% сууда берели, тез арада малдарды алгыла, көбөйткүлө, ошо Өзбекстанга болобу, Казакстанга болобу, кайсы жагына болобу экспорт кылгыла деген киреше тапкыла деген демилгени көтөргөн ордуна анын ошонун үстүнө программаны иштеп коюп чыкса болмок да. Ошол азыркы ушул түшүп аткан акчалар кумтордон дагы, ушу бажы системасынан дагы булардын бардыгы мындайынан жанагы жалпы өлкөнүн өнүгүүсүнө мотор болуп бере турган фактор болуп саналып атат. Эмне үчүн ушул жагына мындай мен маани берип атам да. Ушу президенттин дагы Камчыбек Кыдыршаевдин дагы кылып аткан ишине эмне үчүн именно ушул аспектте Акылбек Жапаров дагы кылып атат, ал экономика аспектинде мындай аракети болуп атат. Бирок негизинен мындай бирди айтыш керек, саясий ушунун бардыгын ойлосоңуз, мына жана статистикага ойлосоңузчу, кандай балта чабылып жүрүптүр да. Ойлоңузчу. Мурда. Ушул нерселерди мындайынан бөгөт коюп, ушуну мындай ачыкка чыгарып эметкенде бияка саясий эрк керек болчу экен. Саясий эркти мына азыр ушу эки инсан мындай тандем катары буйруса мындай кыргыз элине көрсөтүп атат. Мен айтар элем бу жерде мындай да, мына Кыргызстандын негиздөөчү инсандарыбыз, аталарыбыз бар, Жусуп Абдрахманов, Абдукерим Сыдыков, Орозбеков, Исхак Разаков дегендер да. Мисалы андан дагы башкалар болгон да. Эмет, бирок алар тарыхка кирген жок, Булар кирди, бирок мындай тарыхка мындай чоң тамгалар менен жазылып калган ушул инсандар болуп атпайбы? Туурабы? Ооба. Мына мен айтар элем, эгемендүүлүк алгандан бери биздин да ушу президент болуп келгендер ушулар ушундай тамгалар менен Кыргызстан тарыхында
биздин балдарыбыз, неберелерибиз, чөйрөлөрүбүз кантип окуйт, эмне деп айтат? Түшүнүп атасызбы? Мына маселе ушул деңгээлге негизинен. Президент деп келген адамга маселе күнүмдүк эмес, там үй бүлөм, бала чакам, тиги айлана чөйрөм деген эмес, президенттин алдында тарых болуш керек. Ушундай тарыхта, Кыргызстан тарыхында ушинтип каламбы же калбаймбы деген маселе коюлуш керек да. Ошол коюлганда ушундай саясий, ушундай ушундай процесстер кылат. И ошондо анан мындай айтат да, муунчу тарых айтат. Ушундай адамдар болгон деп. Бажы статистикасы. Кытайдыкы бир, биздики башка болуп атат. Жана өлчөмдөр, сандар. Методикадан айырма болгондуктан эмеспи? Эми аны бажы системасы ошентип эле айтып келаткан да. Мурда. Мурда. Азыр сизге айтайын, жана 2022 жыл менен 2023 статистиканын айтпадымбы? 100 миллиард сом, 1 миллиард доллар 200 миллиондун айланасында айырма болуп атпайбы? Ойлосоңуз? Ошончолук болбош керек эле. Жок. Статистика, методология өзгөргөн жок. Ойлобойсузбу? Жок, ошону өскөнү. Өсүп атат, бирок биз мисалы ошондо айтмак элек да, мына тиги Кытай менен Кыргыз эки сторона бири-бири менен жана методологияны оңдоду, иштеди, анан ошо менен жок. Ошондой эле. Ошол бойдон эле калды, бирок жанагындай өсүү болуп атпайбы? Өсүү бул өзүнчө. Эмне болду? Жанагы схемалар жабылды. Санарип системасы кирди. Буга чейин президенттер, премьер-министрлер, УКМКнын төрагалары, генералдык прокурорлор, дагы башка ошол жердеги таможенниктер ушу Райым Матраимов түзгөн схема менен иштеп аткан схеманы булар жаап коюшту. И ошонун артынан мына ушул нерсе келип атат да. Матраимов жөнүндө. Эмне үчүн ошол орун басарга эле баары такалып калат экен? Анын төрагасы болуп атат. Башка орун басарлар болгон. Анын үстүндө вице-премьер болгон, көзөмөлдөгөн ошол тармакты. Анын үстүндө премьер болгон. Премьердин үстүндө президент болгон. Эмне үчүн алар эч кимисин күнөөлөнбөй, жалгыз эле ушу орун басарды күнөөлөп калышат? Эми берде мындай болуп атпайбы? Бул схеманын үстүндө турган инсан ушул болуп атат. Бул өзүнө өткөндө соттолгондо өзүнө күнөөсүн айткан, ооба мен ушу коррупцияда ушинткем деп. Башка бирөөнү камаса адил мойнуна алат беле? Ооба. Бирок бул ошондо башка жактарга мындай жана тергөө менен кызматташтууга барбай, башкалары жөнүндө көрсөткөн жок болчу. Азыр көрсөтүп, бардыгын айта турган шанс, мүмкүнчүлүк бар да. Райымбек Матраимовго. Мезгил келди. Ошо менен эмне үчүн мен эле жалгыз күнөөлүү болом? Туптур айтып атасыз. Муналар дагы катышкан, муналар мага жол ачып берген деп айтса, мындан да көп нерсе айтылат. Бул маселени убагында азыр Бекназаров унчукпай айтып атат. Бирок бул маселени убагында 2010 жылы чү деп жана убактылуу өкмөт келгенде жалпы коомчулукка чыгып кеткен да. Ошондо Бекназаров Атамбаевга чалып аткан, телефон менен сүйлөшкөнү. Эсиңиздеби, Ооба. Мына тетияктан бирөөдөн 400 миңби же 400 миң доллар алып туруп, тиги ошол жака коюп турсуң, Оштун начальник бажысына, биз коррупция менен күрөшөбүз дебедик белек, сен кайра эмне кылып атасың деген сөздөрдү айтып, тиги Сооронбай айтып атат деп. Атамбаевга айткан. Эмне үчүн силер минтип атасыңар деп. Анан ошо ойдон эле жаап калбады. Карабайсызбы? То есть Райымбек Матраимов өзү жалгыз бардыгын кылган жок. Ооба. Биякта көп чоң нерселер бар. Ошолорду азыр тергөө иштеш керек. Бардыгын айтыш керек. Себеби мунун урдаганда берде жөн эле акчалар урдалган жок. Ойлосоңуз, берде азыр Кыргызстандын келечеги урдалып аткан. Мына Крокуста байкуш 2 кыз каза болду, жана террористический актта.
Буга чейин ошол жакта жанагы Швецияда иштеп аткандагы 19 адам 19 күйүп кеткен. байкуш кыз каза болду. Канча жараныбыз мына Америкага, Мексика аркылуу киребиз деп кандай кыйынчылыктар аркылуу өтүп жүрөт. Неге? Анткени ушундай урдалуулар болуп аткан, ушундай суммалар болуп аткан. Возможно, ошолор барбаса анда берде биздин бир жанагы мен айтып аткан кичи орто бизнеске колдоого үчүн 2-3% менен же 3% менен кредиттер, кээ бир кезде сельхозхозяйствого суда берилип 5% кредит өнүгүп өсүп кетсе болот. Мына азыр жана 100 000 сомдон берип атат. Канча адам өзүнө кичи бизнести ачып алып, бутка туруп алып, өнүгүп өсүп кетип атышат. Ошолордун бардыгын мына ушундай болуп атыптыр да. Кармап калса болмок, кетирбей Кыргызстанды өнүгүп, өстүрүп койсо боло турган мүмкүнчүлүктөр бар болчу экен да. 1 миллиард 200 миллион доллар таможенный поступление деген бул жомок да. Ошондо ойлосоңуз, кумтордуку биякта эле калып атпайбы? Бул ушу Иркиштам Төрүгарт деген бедел убагында болчу. Бул илгертен бери келе жаткан Кыргызстандагы схема эмес, ушул жол маанилүү жол, улуу жибек жолу убагында, миңдеген кылымдардын убагында ушул жерде кыргыздар болуп тиги жакта жанагы Курманжандатка Камчылы баласы Камчыбек жанагы орустар менен салгылашкан ошо Иркиштам жагындагы маселе дагы болушу мүмкүн болчу, себеби ал жакты дагы карашчы. Ушундай маселелер бар да. Анан азыр ушунун бардыгы сүйүндүрүп атат. Булардын бардыгын эл билиш керек. Буга чейин дагы мына канча жанагы схемалар боюнча журналисттер дагы айтып атты, жарандык коом дагы сүйлөп атты, митингдер дагы болуп атты. Ноль реакция болуп атты. Мына азыр эми жаманбы, жакшыбы, жана дагы бир жерден айтсам, булар кеч кылып атышат, мурун эле кылбайбы? Мурун деген качан? Эми келгенде эле сразу жана Райым камалат деп болуп кетпейт да, бир күндө мындай нерселер. Анан эми берде жанагы Дэн Сяопиндин айткан сөзү бар эле, жанагы социализм менен кошо ал капитализмди киргизип жатканда дагы айтканда, ошондо как это так дегенде, ошондо неважно какого цвета кошка, главное, чтобы мышей ловила дегенде. Анан берде эми уже неважно там 1 жылбы, 2 жыл, 3 жылдан кийинби, но главное ушул схемалар жабылганы, ушинтип мындай жакшы мүмкүнчүлүктөр келечекке бир жакшы үмүттөр ачылып атканы, бул чынында айтканда жанагы мен айтып кетпедиңби, 100 миллиарддан ашык өстү деп, ооба. Бажыдан түшкөн, салыштырып көрсөк. Бажыдан түшкөн төлөмдөр. Бирок айырма бары бир бар да азырынча. Кытайдын статистикасы менен Кыргызстандыкы. Эми ошол жөнүндө анализ маалыматтар азырынча чыга элек. Бирок аны эме берет, аны тиги эл аралык атайын ушундай сайттар бар, ошол жака киргизилет да. Мисалы Кытайдыкы кирет, мынча товарга кирди деп туруп, Кыргызстандыкы кирет, мынча деп. Эми үчүн эки өлкөнүн статистикасын бирдей кылып коюш мүмкүн эмес. Эми үчүн айырма болуп атат дегиле. Бирде эми биздин таможняныкы айтканы тиги биздики вес менен карайт, алар штучно карайт деген ар кандай. Эми үчүн экөө тең ошол салмакка өтүп кетпейчи, экөө тең штучный карап калбайт. Эми аны деле кылса болот. Кылбайлы деп эми үчүн сүйлөшө албайт. Бул боюнча ооба туура айтып атасыз. Эми бул боюнча дагы кандайдыр бир иш аракеттери кылыш мүмкүн. Бирок ошол мындай объяснение канча жылдан бери мындай удобный позиция болгон, ушинтип жабынып айтып коюшуп, аны менен жабынып алып туруп, жанагындай мындай реалдуу түрдөгү разницалар болуп жатыптыр да. Мындан тышкары санариптештирүү дагы салым кошуп атат да. Ооба. Анткени дагы ККМ аппараттарын киргизгенден мурда алар 100 000 деп жүрсө айланган эмеси товар оборот. Азыр алар киргенде 100 эмес, андан 2 эсе 3 эсе болуп кетип атпайбы? Ооба. Ошолорду киргизгенде дагы абдан ККМдин дагы таасири болуп атат, бирок азыр ошо эми
ушул жакта жанагы немеге президент июлга чейин убакыт берди эле, Амнистия. Ошол жакта албетте бул жактан кичине Дордой, Кара Суу базарлардагыларга тоже там маселелери бар, ошолорду кантип киргизет деген. Эми аяктан дагы мындай бир эффективдүү ошол жакта сатуучулардын ошо кичи орто бизнестин да кызыкчылыгын карап мындай иш аракеттери жүргүзүлсө, ал деле буйруса мына жакшы эле жыйынтыкка алып келет. Негизинен бардыгы эле ушундай ачык айкын болуп эле, андан көрө мамлекетке эле төлөйлү, ушу мамлекетке эле киргизели деген патриот көп бизнесмендер эле бар. Бирок кээ бирлер ага макул болбой митингди уюштуруп жүрүп атпайбы? Өздөрү чыкпайт митингге, бирок кызматкерлерин, алар төлөгөн, айлык төлөгөн адамдарды, көз каранды адамдарды чыгарып коюп атат. Ал боюнча чынды айтканда мен бул боюнча изилдөө мындай кылып көргөн жокмун, кимдер турган, эмне турган, бирок мен көргөм ошо мындай бизнесмендер, ошол сатуучулар, кичи орто бизнестегилер ушинтип чыгып, ушундай нааразычылыктары менен кылган. Анан бердеги жакшы ошо президент барып өзү ошо жолугуп сүйлөп мөөнөтүн жылдырып, анан ошол жактардан мөөнөтүн жылдыргандан тышкары айтпадыбы бир кандайдыр эффективдүү бир механизмдерди иштеп чыгабыз деп. Чогуу отуралы, сүйлөшөлү, ошентип иш кылыш керек да. Сатабалы деп. Эми ал жакта эми коррупция эмес көбүнчө аякта ошо мындай теневой бизнести мындайынан ачык айкындыкка чыгарып коелу деген эле ниет болуп атат. Аякты дагы ошо биздин кичи орто бизнес дагы түшүнүк менен мамиле кылып коюш керек да. Убактыбыз 2 мүнөттөй калыптыр. Негизги жыйынтык. Негизги жыйынтык эмне саясий негизинен ушундай коррупция менен күрөшсө болот экен. Болот, муну тарых деле билгизген. Баягы эле мына Азиянын өлкөнүн лидерлерин айтып коелу, Түштүк Кореядагы, Малайзиядагы, Сингапурдагы феномен болгон. Алардын биринчи иш аракеттери, кадамдары ушу коррупция менен күрөшүү жолдор болгон. Анан коррупция менен күрөшүп келгенде ошо бюджетке акча түшкөндөн кийин аны менен кошо ошо билим берүү системасын өнүктүрүп, кадр маселелерин да карап, ошону менен өлкөлөрдү мына азиаттык тигр деңгээлине алып келип коюшкан. Болот экен, ал үчүн саясий эрк керек экен. Ушул жыйынтыкты көрүп атабыз. Баарын таза кылып, жалпы кирешин өстүрсөк, ар бир жаранга дагы пайда түшүп атпайбы? Ооба, ошондой болуп атат да. Ар бир жаранга дагы бул жалпы өлкөгө түшүп атат. Ойлосоңуз, жалпы өлкөгө болгон үчүн ар бир жаранга түшүп атат. Пайдасы тиет атат. Туптура айтып атасыз. Туура, кошулам. Убактыбыз бүтүп калды. Рахмат сизге. Бизде конокто Бакытбек Жумагулов болду. Евразиядагы стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору жана саясат талдоочу. Рахмат сизге. Рахмат сизге да. Саламат болуңуздар.